Кумтөр иши боюнча суралып жаткан өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев кече 19-декабрда Москвага учуп кетти. Бул тууралуу маалыматты мурдагы министр Бекболот Талгарбеков тастыктады. Аскар Акаевке кылмыш иши козголгон эмес, болгону териштирүү жүргөн. Териштирүүнүн жүрүшүндө Кумтөрдөн бир тыйын жебегени жана Центерда бир дагы акциясы жок экени тастыкталды. Сурак негизинен 2003-жылдагы келишим боюнча жүргөн. Тергөөнүн жүрүшүндө Центера сатып алган 3 башка кендин активи 5%дан жогору бааланып калганы белгилүү болду. Аскар Акаев ошону жакшылап карап койбогону үчүн элден кечирим сурады, деди Талгарбеков. Бирок андан соң Акаевдин адвокаты Айбек Самарбеков Кумтөр маселеси боюнча иликтөө иштери али аягына чыга электигин айтып, УКМК чакырган убактарда Акаев келип сурак берип турарын белгиледи. Кумтөр ишиндеги фигуранттар шектүү катары суралып жатышат. Анын ичинде Акаев дагы бар. Кийинки жолу качан чакырарын билбейбиз. Бирок өлкө ичинде эч кандай чектөөсүз эркин кыймылда жүрө алат, деп Самарбеков билдирди. Улуттук коопсуздук комитети бул тууралуу маалымат бере элек. Аскар Акаев 14-декабрда Кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде тергөөгө көрсөтмө берүү үчүн келген. Быйыл 2-августта Акаев 10 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип сурак берген. Бишкекте бир апта сурак бергенден кийин кайра Орусияга кеткен. Ал өзү тергөө менен кызматташуунун алкагында кепилдик менен келгенин жарыялаган. Сузакта президенттин кортежин шаң менен тосуп алган окуя боюнча иликтөө башталды. Интернетке президенттин кортежи өтүп бара жатканда жол четинде тизилип алып желек көтөрүп турган жарандардын видеосу тараган. Ал УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин айылы Барпыда тартылганы айтылууда. Бул окуя боюнча президенттин администрациясы билдирүү таратып, учурда иликтөө жүрүп жаткандыгын билдирди. Президент Садыр Жапаров бул сыяктуу демилгелерге каршы Жалал Абад облусундагы бул окуянын бардык жагдайлары, анын ичинде жергиликтүү тургундарга карата мажбурлоо болгон же болбогондугун тактоо максатында кызматтык иликтөө жүрүп жатат, деди Эрбол Султанбаев. Белгилей кетсек, кече 19-декабрда президент Садыр Жапаров иш сапары менен Жалал Абад облусун кыдырган. Президент Садыр Жапаров 18-декабрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын куралдануусуна берилген байрактар учкучсуз учуучу аппараттарды көрүп чыкты. Мамлекет башчыга бул аппараттарды башкаруу системасы тууралуу айтып, алардын ишин көрсөтүштү. Аталган аппараттар толугу менен республикалык бюджеттин каражаттарына сатылып алынды. Алар өлкөнүн коргонуу коопсуздугун камсыз кылуу, анын ичинде мамлекеттик чек араларды кайтаруу үчүн колдонулат.